Көркөмдүгү өзгөлөрдөн башкараак Базар Коргон ушул жерден башталат деген жазууну Базар Коргондун аймагына келатканда Акмандын тушунан көрө аласыздар. Ошондой дагы бир Базар Коргондун баштала турган жери биздин автобекет, Базар Коргон районунун борборундагы автобекет. Мен бул автобекетти сиздердин сурооңуздар боюнча тартып жатам. Былтыр эле тартып кеттиңиз эле, автобекетте эмне өзгөрүү бар деген менин көрөрманымдын суроосу бар экен. Мен ошол былтыркы эмес 30 жылда өзгөрбөгөн Базар Коргон автобекетин сиздерге дагы бир ирет тартып коймокчумун. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, мына бул Базар Коргондун автобекетине кире бериш жол. Мен былтыр эле бул видеону тарттым эле ушул темада. Андан мурунда бир жолу тартканмын. Бирок жогору жака бийликтегилерге жетпей жатабы, же чын эле чама чаркыбыз болбой жатабы ушул Базар Коргондун автобекетин оңдоого такыр мүмкүнчүлүк болбой атат окшойт. Жолдору абдан начар. Азыр мен көрсөтөмүн кандай акыбалда ушул жерден өтүшөт. Бул жолдорду билесиздер, транспорт министрлигине карайт. Базар Коргон автобекети дагы Кыргыз автобекети, Жалал Абад областтык Кыргыз автобекети ишканасынын Базар Коргон райондук бөлүмчөсү, филиалы деп койсок болот. Бул жерде ушул мына азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, эч кандай өзгөрүү болгон жок да. Аябай айрыкча мына азыр мына автобекетке жакын жер, мына бул жол башталат. Эптеп септеп жасап коюшкан. Моундай аңдар бар, мына. Мынаке, азыр мына машиналар акырында. Мына. Ушунда акырын зорго өтүшөт мына. Бир мүнөт кечирип коесуз. Автобекеттин жолу шарты жөнүндө айтып койсоңуз. Шарты эми основной жер ушул жерлери жаман болуп атат, ушул оңдолбой атат. Такыр оңдолбой атат. Канча жылдан бери? Оңдойбуз деп аракет кылып, өзүбүз кичине аракет кылдык, серен ошондой болуп калды. Мына. Рахмат сизге. Өзүңүздөр акча чогултуп оңдойбуз дедиңер. Оңдогонбуз, бирок баары ушундай болуп калды кайта. Да, ушундай болуп калды. Бирок эч ким карабай атат. Карабай атат. Жакшы, рахмат. Мына байкуш айдоочулар өздөрү жанынан акча чыгарып, мен азыр мына бул жерге кичине шагалдар төгүп оңдоп коюптур. Бул жерде чынын айтканда чуңкур атом бомбасы таштагандай чуңкурлар бар эле да, мына моундай бүт. Бул Базар Коргон шаарынын автобекетине кире бериш жер мына. Бул жагы таксилер турчу жер, ал жагындагы тартабыз. Ал жерде деле эч кандай шарт жок. Эптеп эле бир кожо көрсүндүн иши болуп калган. Мынаке. Бүт ушундай монтип дөңгөлөктөр тизип, эми бир шаардын сырткы келбетине жооп бере турган нерсе эмес да. Чынын айтканда Базар Коргон кандайдыр бир деңгээлде туристтик район болуп эсептелет да. Бизде айтылуу арсланбап өрөөнү бар, арсланбабыбыз бар. Мынакей. Машина келатканын карагыла, акырын зор айдап келе жатат. Ушул Базар Коргон шаарынын автобекетине кире бериш жол. Моундай. Бүт чуңкур. Айласы жок, айла бүү дегенде. Эми бул айдоочулар канча мамлекетке салыктарын төлөшөт, башкасын төлөшөт. Эми ушундай кичине шартты түзүп берип коюш керек да. Мынакей автобекетке кириштин жолу. Мына автобекеттин азыр өзүнө киребиз. Бул жерде Базар Коргон мындай ортодогу Базар Коргон деп ат айтып тургандай Кара Суу районунан кийинки эле чоң базар ушул биздин Базар Коргондо да. Биягы Токтогулдан келишет, биягы Аксыдан келишет. Аябай чоң машина каттамдары жүргөн шаар. Ал эми автобекеттин акыбалы болсо мындай.
Мондай кирген чыккан transportlardan бүт акча алынып турат бул киши. Ассаламу алейкум, аксакал. Сиз эмне иштейсиз бу жерде? Же таксиби? Такси. Бул шарт вообще кандай эми Базаркөргөн автовокзалында? Болобу ушундай шарт? Жакшыбы? Өзгөрүү барбы автовокзалда мындай? Коркпойсуң эми? Кандай аксакал бул эмне болуп атат эми? Ушу шарт жакшыбы мына? Ушул элге кылынган. 30 жылдан бери баардык жок оңдолуп атат. Биздин Базаркөргөн Şartı bizge şart tüzüp bergen yok. Torasına açık gerek. Şu bolğonu şu. Bizden girgen özge çıkırmasamdan alat. Her Hem birine. 30 soňga göýte özde otadı eken. Жок эми мейли алсын алганда нече эме жок эми. Сиздерде иштеп атасыңар, мамлекетке деле акча керек. Бирок шартты түзүп бериш керек да ошого. Tüzüp beriş gerek. Bizde tüzgön yok. Mına. Otur mına. Эч кандай шарт жок. Кышында да кызыңкылдап турасыңар ушул жерде. Kızıkıltap duran şart yok. Şu. Hiç teke yok. Ушул бүт азыр бардык жактарда оңдолуп атышат. Бир гана ушул Базаркөргөндө бир мындай автовокзалда Yok hiç teke yok. эчтеке жок, Урматтуу көрөрмандар, мына бул Базаркөргөн автобекетинин бүт айланасы соода күркөлөрү. Бүт эми булар бардыгы бекер турбаса керек, акчаларын беришет. А бирок эч кандай мына айдоочуларга, элге негизинен bir şart түзүлгөн эмес да. Мына авто машиналары бузулса ушинтип турушат. Мына бул жолдорунун кейпи болсо мына биз эми бул шопурлар менен сүйлөшүп мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул Базаркөргөндүн автобекети. Мен бул автобекеттин башчысына дагы жолукканмын. Колуңуздан келбесе кетип эле калбайсызбы деп айтканмын. Эми бул автобекеттин башчысынан деле эме кылынбайт. Жогортон бир жакшы буларга bir eskертүү, bir коңгуроо болуп калса эле кылына турган нерсе, бир ушул көңүл бурбай атышат да. Жогортон көңүл бурулбай атат. Мына ушундай таздын кейпин кийген Базаркөргөндүн автобекети. Кышында айрыкча буларга кыйын болушат. Эч кандай шарт жок. Мына ушул жерлерде зыңкылдуу адамдар турат. Шопурсузбу сиз? Шопурсузбу? Жок. Базаркөргөндүн автобекети боюнча кандай оюңуз бар? Oyumuz yok da. Oyumuz takır yok bu. Tileke karşı mına şunday bizdin adamlarımız korkok. Süyle alışmayıp birdeke dese eşteken aytalbayt. Men bunun neçenliğine de girgem. Hiç kanday tok çoklar men süйлөшкөндө. Mına az arı jagында негизинен бул башка райондорго, башка шаарларга салыштырмалуу биздин Базаркөргөндө аябай чоң мындай аймак деп коебузбу, бөлүнгөн да, кенен. А бирок монда эч нерсе кылынбаган, шарты жок. Ошол жатат 35 жылдан бери эчтеке кылынбай. Биздекилерди кылмыш болуп, мындай бүт соода көркөлөрү коюлган. Assalamu alaikum. Мына сизге азыр жолугам да. Мынау автовокзал, билесиң. Автовокзалды мына жерде мынау чаңды мурдагы мурда, 1-2 жыл мурда. 1-2 жыл мурда шыпырып турчу эле. Бизде шыпырбайт да. Кичинекей машина мында келери менен эле чаңдайт айланайын. Мунун астында эч кандай шарт жок го, бир мындай асфальты жок, башкасы жок. Алды. Гөлчүк болуп калат. Олжеч машинанын аты гөлчүк болот. Адам нерде автовокзал начальнигине айтканмын. Буну мусорду сигарет чегет экенсиңер. Сигареттер шыпыра турган акыры бир штаты болсо керек. Эми силер бир жерде бекер турбайсыңар да. Салыгын бересиңер, башкасын бересиңер. Күнүгүсү күнүгө беребиз дечи. Бирок мурда шыпырчалады. Такыр шыпырбайт экен. Начальник айтса, сигарет чегип коет экенсиңер. Эми сигарет чеккендер болуп калышы мүмкүн. Анча-мынча билбегендер урнага таштап, жерге таштап коюшу мүмкүн. Анан алар тазалап коюш керек. Аксакал, эми мына сиздер деле ушул өзүңүздүн үй бүлөңүздү багып, элге кызмат кылып жүрөсүз да. Мындайча айткандачы, эми мындан байып деле бир кыйрап кетпейсиңер. Запчас кымбат, башка кымбат. Силерге кандай макул машиналарга ушундай эме кылып атыптыр? Мындай өзүңөр отура турган, кышында бир
Temperatura көтөрүлсө өлчөп кое турган медициналык же күн ысыктан аябай ысыйт бир душ буш Ооба. акчасын төлөнүң. Андай эчтеке жок. Эч кандай шарт түзүлгөн эмес, а? Жок да. Ооба. Кыштын күнү жерде отурабыз мен. Ушул эмес. Могу жер тазалап отурса күнүгө шыпырчаны да бир өзбек чалы бар эле. Демек, ошондой тазалай турган эмеси дагы жок, ушундай. Жок, шарт жок да. Анан могу жерде күн ысыганда кичине эле жеңил машина келсе, машинанын баардыгы чаң болот. Чаң болот, эме болот, Арчагыңыз бир тыйын болуп калат. Ооба. Рахмат аксакал, ушинтип ачык айтып бергендигиңизге. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, мына автовокзалда канча бир күндө машина тура тургандар, ушунча машина кирип, ушунча машина чыгып кетет да. Шарты болсо мынакей, ошондой баягы бардака чыланышып, ушинтип эптеп тиричилик кылып атат. Бул жер чоң акчалар айланчу жер да, мына бүт соода күркөлөрү, булардын баардыгы бекер турбайт. Мен кезинде Оштун автовокзалын тартканда автовокзалдын жетекчиси чыгып алып, служба безопасности мага чалып, ызы чуу болушуп, мына кийин ошол мэрияга карап өтүп, азыр мына Оштун автовокзалы жакшы. Биздин Базар Оргондун автовокзалын деле колдон келсе ушул мэрияга өткөрүп берсе, балким ушул оңолуп кала беле деген ойда. Жетекчиликти ушундай шартты түзбөгөн жетекчиликти албетте алмаштырыш керек. Чоң бир иштер жасалыш керек бул жерде. Ансыз мындай уят эми ушул Базар Оргон шаары деген статусубуз болсо, автобекетибиздин кейпи бул болсо, бул азыр курукчулукта турабыз, азыр курукчулук. Мындай кичине кар жаап суук болгондо бул жерде Базар Оргон сайдын үстүндөгү шаар аябай суук болот. Шарт жок, адамдар дагы, айдоочулар дагы аябай кыйынчылыктарга туш келишет да. Мына ушул Базар Оргондун автовокзалы. Ушундай, урматтуу достор, көркөмдүгү өзгөлөрдөн башкараак Базар Оргон мына кудду ушул жерден башталат. Саламатта калыңыздар, сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду.